بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала мына ушул жума намазына басып келген ар бир кадамдарыңыздарга бийик даражаларды, көптөгөн жакшылыктарды жазган болсун. Жана биздин билип билбей жасап койгон күнөө иштерибизди Аллах Таала өзү кечирсин. Бүгүнкү жума баяныбызда биз Бакара сүрөсүнүн алгачкы 5 аятынын тафсири менен, мани маңызы менен убакыт жетишинче кыскача түрдө ошол окуп үйрөнгөнгө аракет кылабыз. Суратул Бакара, Бакара сүрөсү Мадинада түшкөн сүрөлөрдүн бири болуп саналат. Жана Кур'ан-ы Керимдеги эң узун сүрө мына ушул Бакара сүрөсү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринде келет, Бакара сүрөсү окулган үйгө шайтан кирбейт дейт. Жана ошондой эле Бакара сүрөсүн дайым окуп жүргөн кишиге сыйкыр таасир этпейт деген, сыйкыр ага эч бир нерсе кыла албайт, зыян бере албайт деген хадистер дагы келген. Эми Суратул Бакара бул сүрөнү сахабалар мына өмүрлөрүнүн акырына чейин окуп үйрөнүшкөн. Мына кээ бир сахабалар 8 жылда, 12 жылда жатташкан мына ушул сүрөнү. Алар жаттаганда дагы мани маңызына, максаттарына ой жүгүртүп жатташкан. Эми Суратул Бакара, Бакара сүрөсү 286 аяттан турат. Биз иншаалла мына ушул сүрө Бакарадан сабак кылганыбызда мына ушул сүрөнүн фазилети тууралуу иншаалла мына ошондо Аллах буйрса сөз кылабыз. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадистеринде келет, мына сахабалардын жашоосунда дагы болгон бул нерсе. Ошол Усайд ибн Худайр ошол радияллаху анхунун хадисин ала турган болсок, мына ушул киши күндөрдүн бир түнүндө атыны байлап, баласыны ошол жанына коюп Бакара сүрөсүн окуйт. Бакара сүрөсүн окуган кезде ат бирден эле тынчсызданып, бутун ошол туягын жерге уруп, мына ушундай тынчсызданат. Мына ошондо Усайд ибн Худайр айтат, мен ошол ат тынчсызданган убакытта балама бир зыян жеткирип коюусунан корктум дейт. Качан Кур'ан окууну токтотсом, ат тынч болуп калат. Ал эми качан Кур'ан Бакара сүрөсүн окуган кезде кайра ат дагы тынчсызданып, дагы бутун жерге уруп, туягын жерге уруп, дагы тынчсызданат. Мен коркконум баламдан корктум дейт. Ошол ат тынчсызданган кезде ошол балама бир жаракат жеткирип коёбу, зыян жеткирип коёбу деп мына ушундай Куранды бирде, Бакара сүрөсүн бирде окуп, бирде токтоп, мына ушундай иш тутуп жаттым дейт. Анан бирден эле ошол убакытта асманды карасам, асмандагы булуттардын ичинде бир чырактарды көрдүм дейт. Анан эртеси күнү мына ушул болуп өткөн окуяны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга айткан кезде, окуй бербепсиң, мына ушул таң болгон убакытта ошол периштелердин келгенини адамдар көрүшөт эле деген экен. Мына ушул хадиске ылайык, ким Бакара сүрөсүн окуй турган болсо, жин шайтандар качып кетет экен. Кайсы бир үйдө, кайсы бир жерде Бакара сүрөсү окулган кезде жин шайтандардын барысы качат дейт. Ал эми периштелер келет экен. Мына ошондуктан мына ушул сүрөгө көңүл буруубуз керек. Мына ошондо периштелер келсе,
Jin шайтандар kaçıp ketсе, bir жүрөктө bir тынчтык пайда болот. Bir insanda bir мындайча айтканда тынчтык, bir iman рахатын татып, мына шу Аллахтын сөзүн, дамын, лаззатын таткан абалда мына ушундай инсан жашайт экен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алиф лам мим. Kur'an-ı Kerim'de kebir süreler mına ушул huruful muqattaat tamgalar menен baştalgan. Bul emi bul emne üçün Kur'an-ı Kerim'de kebir süreler tamgalar menен baştalgan degen maksatda alımlar bul ayatlardan mani mаңызын tafsirleşken öte köp söz köp bul tuuralı. Birok alif lam mim Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala bir manide düşürgön. Kur'an-ı Kerim'de her bir sözdün manisi var. Manisiz, ordu yok, söz yok Kur'an-ı Kerim'de. Allah Taala'nın her bir sözünün manisi, özünün ordu var. Allah Taala maşul Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan bir maksatsız, bir orunsuz sözü yok. Eğer Kur'an-ı Kerim'de mınday oy jügütüp görseniz, her bir söz, her bir ayat bir manige, bir maksatka dalalat kılıp turganın körösüz, tavasız. Emi alif lam mim bu tamgadan baştalып atadi. Alif bir tamga, lam bir tamga, mim bir tamga. Kur'an-ı Kerim fazileti öte ulu, jana sooptoru çeksiz. Mana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim Kur'an okusa alif bir tamgaga 10 soop dedi. Alif 10 soop, lam 10 soop, mim 10 soop. Mına uşinti 30 soop. Emi alif lam mim Kur'an-ı Kerim'de bir tamga hiç bir manini berбейт. Hem bul jerde Allah Taala bul sureni tamga menen başlap atadi. Alif lam mim. Bul Allah'tın mucizasını, Allah'tın bir kudretini karan, mına uşul Arap tamgalarından ile Allah Taala Kur'an-ı Kerim'i düşürüp koydu. Mınday kitap, Kur'an-ı Kerim'deki kitap kıyamatga çeyin kelbeyt. Müşriklerden zamanında dele adabiyat ayağa yönükkön. Birok oşol zamandağı, oşol akındardağı, söz ustalары, söz çevirileri dağı bir ayat keltire alışkan yok. Bir süre keltire alışkan yok. Adam balası Kur'an-ı Kerim'de kitap keltirүүдө alsız. Bunu moyundaş gerek. Hiç bir insan mınдай keltire albayt. Meң al tom kitaplardı жазып таштаса dağı, akın bolup ketse dağı, öte bir akındıktın söz ustasının öte çeviri bolsa dağı, bunu o adam balası alsız ekendigini oşo Mekke müşrikleri dağı bir vakıtta moyundagan. Alar dağı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelgen vakıtta dağı adabiyat ayağa yönükkön. Ayağa yönükkön. Birok oşol adamlar dağı moyundadı. Alsız ekendigini Kur'an-ı Kerim'in aldığında alsız ekendiklerin moyundaştı. Mına oşonduktan hiç kim Kur'an-ı Kerim'de bir ayatta, uşul Kur'an-ı Kerim'in bir ayatınday bir ayattağı bir süre dağı keltire albaydı. Emi alif lam mim bunun bir kança tafsirlerini aytkan vallahu a'lam bi muradihi. Allah Taala emne maksatda kebir sürelerde tamga menen baştagan bunun maksatını jakşысы Allah özü bilүүчү. Emi alımlar köp tafsirlerde aytışkan birok bunu Allah özü bilүүчү bunun manisini. Zalikel kitabu la rayba fih. Mına uşul kitap, kolunarda turgan mına uşul kitap, Allah Taala tarabından düşkön kitap. Mına uşul Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şek kümön yok. Hudel lil muttaqin, takva adamlar için hidayet deydi. Zalikel kitabu la rayba fih. Mına uşul kitapta hiçbir şek kümön yok, şeklene turgan kitap emes bu. Kebir adamlar ahiret meselesinde, kabra meselesinde özünü musulmanmın dep atasa dağı kebir ahiretke baylanıştуу kabir meselelerinde şeklenip жүрүшөт. Mına oşonduktan mına uşul Kur'an-ı Kerim'den insan eğer okuy turgan bolsa, oy jügürtө turgan bolsa, çınıgı hakikatты mına uşul kitaptan tabat. Al alım bolsun, iman bolsun, kanday adam bolbosun, eğer anın sözü amalı mına uşul Kur'anda kelgen bolsa, anın jasap жатқан иштери Kur'anda bolgon bolsa, al alınat. Anın sözü köngülge alınat. Birok eğer Kur'andan tappasak, anın sözü köngülge alınbayt. Allah Taala tarabынан düşürülgön emes söz eken, amal eken dep bilebиз аны. Mına oşonduktan Kur'an-ı Kerim'den şektenbeybiz. Kur'an-ı Kerim'ge şeklenip kalуу bul kapırlık bolup kalat. Allah'tan hiç bir sözüne şektenbey,
ыйман келтиребиз. Жана ошондой эле акыретке ыйман ошол келтиргенден акыретке ыйман келтирүүдөгү ошол ыйман түркүктөрүнүн бирөөсү дагы Аллах Таала түшүргөн китептерге ыйман келтирүү. Эми Аллах Таала буга чейин пайгамбарларга китеп түшүрдү, бирок ошол китептердин баарысы адамдар тарабынан бузулуп, өзгөрүп кетти. Бирок Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала «Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун». Кур'ан-ы Керимди биз өзүбүз түшүрдүк, кыяматка чейин аны өзүбүз сактайбыз дейт. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимди сактоо кепилдигини өз кепилдигине алган. Мына ошондуктан бул китепти эч ким өзгөртө албайт, бир тамгасындагы, бир харакатындагы. Эгер ким мисалы үчүн намазда каталашса дагы, же бир Кур'ан-ы Керимде бир ката окуп кое турган болсо дагы, Кур'ан-ы Керимди жаттаган мына жаш жигиттер, адамдар, мусулмандардын арасында өтө көп адам ошол каталашкан адамды же бир Кур'ан-ы Керимге бир ката киргиземин деп мындай аракетте жүргөн адамдарды исламдагы мусулмандардын бир Кур'ан-ы Керимди жаттаган бир кичине жаш баласы деле аны оңдоп коет, аны түздөп коет. Эми худан лил муттакин, бул Кур'ан-ы Керим таква адамдар үчүн хидаят, туура жол. Эми Кур'ан-ы Керимден ар ким эле окуса хидаят таап кете бербейт. Бул Кур'ан-ы Керимден хидаят таба турган, туура жол таба турган адамдар бул таква адамдар экен. Аллах буйруган нерсени аткарган, Аллах тыйган нерседен тыйылган адамдар, мына ушул инсандар таква инсандар деп аталат. Эми капырлар дагы окуйт Кур'ан-ы Керимди. Мусулмандар дагы окуйт Кур'ан-ы Керимди. Кээ бир адашкан адамдар дагы окуйт Кур'ан-ы Керимди. Туура жолдогу адамдар дагы окуйт Кур'ан-ы Керимди. Кээ бир мисалы үчүн исламга тиешеси жок кээ бир ошол топтор мисалы үчүн, секталар мисалы үчүн кээде өздөрүнүн китептериндеги ошол бир сөздү жазат дагы, анан астына Кур'ан-ы Керимден бир аятты жазып коюшат. Бирок алар Кур'ан-ы Керимди окушат, бирок хидаят таппайт. Эмне үчүн? Бул хидаят, Кур'ан-ы Керим хидаят экен, таква адамдар үчүн хидаят экен. Эми Кур'ан-ы Керим биздин үстүбүздөн болгон бир далил болгон китеп. Эртең кыямат күнү инсан баласы мына ушул китепти, Кур'ан-ы Керимди Аллах Тааладан китеп, Аллахтын китеби деп билет экен, Аллахтын сөзү деп билет экен, эч бир инсан кыямат күнү барган кезде актана албайт. Мен билбей калдым элем, мен укпай калдым элем деп эч бир инсан баласы актана албайт. Анткени Кур'ан-ы Керим колубузда турат. Мына ошондуктан балдарыбызга, жакындарыбызга, жамаатка дайыма мына ушул китепти окутуп үйрөткөнгө аракет кылуубуз керек. Инсан баласынын мыйзамы өзгөрө берет. Инсан баласынын түзүп берген жолу өзгөрө берет. Ал эми Кур'ан-ы Керим алып келген бул Аллах Таала кыяматка чейин бир эле мыйзамды түшүрдү, бир эле жолду түшүрдү. Бул нерсе өзгөрбөйт. Муну эч ким өзгөртө албайт. Мына ошондуктан Кур'ан тарбиясын алган сахабалар кыяматка чейин бул үммөткө үлгү болушту. Аллазина ю'минуна бил гайби ва юқимуна ас-салата ва мимма разақнахум юнфиқун. Эми таква адамдардын сыпаты булар эң биринчи бул Кур'ан-ы Керимге ыйман келтиришет. Жана Кур'ан-ы Керимге түшкөнгө чейинки китептерге дагы ыйман келтиришет. Мына ошол Кур'ан-ы Керимге ыйман келтирген, Кур'ан-ы Керимден шектенбеген таква адамдардын сыпатыны караң эми. Аллазина ю'минуна бил гайб. Кайыпка ыйман келтиришет. Кайыпка ишенишет. Мына көзүбүзгө көрсөтпөгөн кээ бир иштерди Аллах Таала мына кабырдагы боло турган окуялар. Кабырдагы жакшы адамдардын боло турган абалы, жана жаман адамдардын боло турган абалы. Жана кыямат күндөгү тараза, эсеп, кысап, мунун баарысы бейиш, тозок, мунун баарысы кайып иштерге таандык. Мунун баарысына мусулман киши ыйман келтирет. Аллазина ю'минуна бил гайб. Аллах Таала көрсөтпөгөн адам баласын көзүнө. Бирок мына ушундай иштер болот, болуп өтөт деп айтып койгон, мына ушунун баарысына момун киши ыйман келтирет. Биринчиси, ошол момун кишинин сыпаты, мына Аллах Таала момундарды сыпаттап атат. Сыпаттап жатат, аллазина ю'минуна бил гайб, алар кайыпка ыйман келтиришет. Мына азыркы кезде кээ бир мусулмандардын арасынан мусулманмын деген кээ бир адамдар мына ушул кайып маселесинде экененип, шектенип калгандар бар. Аллах өзү сактасын, мына ушундай абалды өтүп кете турган болсо, өтө коркунучтуу. Мисалы үчүн
кээде өлім болған жерлерде уқып қалабыз мындай сөздерді. Кээде жаназаларда айтып қалады. Кейбір мәселелерді, мысалы үшін кейбір туған урықтың ішінде мына ушундай сөздерді сөйлеп қалышат. Ким тияққа барып келіптер, ким тияқта қабырда мына ушундай авал бар екен, азап бар екен, рахат бар екен, жырғалшылық бар екен, бейіш тозақ бар екен деп кім айтып келіптер деген мына ушундай сөздерді айтып қалышат. Алла өзі сақтасын. Мындай сөздер менен инсан bir söz менен динден шығып кетиши мүмкін. Динден шығып кетүүсү мүмкін. Мына ошондуктан бул коркунучтуу нерсе мындай сөздөрдү сүйлөп коюу. Эми чыныгы момундун сыпаты аллазина юминуна бил гайб, биринчи кайыпка иман келтирет экен. Ва юқимуна ссала, жана намазды тургузушат дейт. Намазды эң биринчи парзыны тургузушат. Жана нафилдерин тургузушат. Нафил парз, нафил намаздарды окушат. Эң биринчи инсан Аллахка жакын болоюн десе, мына хадиси куддусиде айтат, пендем мага мен ага парз кылган ибадат аркылуу жакындайт. Мен ага парз кылган ибадат аркылуу жакындайт. Мына биринчи пенде Аллахка жакындоосу мүмкүн эмес, Аллах Таала буйрган парз ибадатты аткарбай туруп. Мойнубуздагы биринчи парз ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах болсо, экинчи парз мына ислам 5 түркүктөн турган болсо, мына намаз. Мына ушул 5 убакыт намазды окубай туруп, 5 убакыт намазды орундабай туруп, инсан дүйнө жана акыретте эч бир жакшылыкка жетпейт. Анткени Аллах Таала 5 убакыт намазды мойнубузга парз кылды. Кандай абалда болсо, кандай абалда болбойлу, инсан баласынын акылы жайында экен, инсан баласы 5 убакыт намазды бир күндө 5 убакыт намазды окуусу анын мойнундагы парзы болот. Эркек аялга, балага жашына жеткен эркек аялга Аллах Таала 5 убакыт намазды парз кылды. Ва юқимуна ссала, эми намазды тургузушат. Эми намазды жөнүлө окуп коюшат эмес, мечитке келип кетишет эмес. Намазды юқимуна ссала дегени шариятка ылайык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Саллу кама раайтумуни усалли." Мен намаз окугандай намаз окугула деди. Мына хадистерде, мына китептерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай намаз окугандыгы мына ачык бизге белгилүү, бардыгы белгилүү. Ачык айкын көрүнүп турат барысында. Эми дүйнөдөгү мусулмандарды карасаңыз, бардык мусулмандар бирдей эле намаз окуйт. Саудияга барыңыз, Туркияга барыңыз, Кыргызстанга келиңиз, бардык жерде мусулмандар бирдей эле намазга кирет, бирдей эле намазды бүтүрөт. Эми кээ бир маселелерде аалымдардын ортосунда талаш тартыш маселелер бар, бирок өтө эле алар намаздын бир важибине же рүкүнүнө таасир этип кое турган маселелер эмес. Мисалы үчүн Аллаху акбар деп намазды башташат. Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп намазды түгөтүшөт. Аллаху акбар деп бир рүкүндөн бир рүкүнгө өтүшөт. Рүкүнү бирдей кылышат, сажданы бирдей кылышат. Кыскасы, дүйнөдөгү бардык мусулмандар бир эле түрдө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай көрсөтүп кеткен болсо, мына ушундай эле намаз окушат. Эми жалпысына. Эми намазды тургузушат дегенден максат намазды ошол рүкүндөрү менен, түркүктөрү менен, шарттары менен, важиптери менен тургузушат дегени. Эми намазга кирүүдөн алдын мына намаздын өзүнүн шарттары бар. Ошол шарттарды аткарбай туруп, намазга кирүү мүмкүн эмес. Мисалы үчүн, дарат, тазалык намаздын шарты, авратты жабыш намаздын шарты, нажасатты кетириш намаздын шарты. Мына ушул шарттарды аткарбай туруп намазга кирүү мүмкүн эмес. Мисалы үчүн бирөө даратсыз намаз окуй турган болсо, тазалыксыз намазга кире турган болсо, ал кайра намазын окуйт. Мына ошондуктан ошол ла илаха иллаллах башка ибадаттардын шарты болгондой эле, эң негизгиси намазды дагы шарты бар. Мына ошол шарттар орундалбай туруп, намазга кирүү мүмкүн эмес. Эми намаздын шарты мына ат-тахара, тазалык. Эч бир инсан эгер дараты жок боло турган болсо, көчөдөн келип туруп эле не тур мешитке кирип кетпейт. Акылы бар инсан биринчи келине намаз окуудан алдын даратканаңыз кайсыл жерде же дараткананы билсе биринчи даратканага барат. Анан ошол даратты орундап, ошол шартты орундап келип андан кийин мешитке кирип намазды окуйт. Ва юқимуна ссалата дегенден максат намазды шариятка ылайык, шарият буйругандай рүкүндөрү менен, важиптери менен, мустахабтары менен ушундай жакшы бир түрдө, сонун бир түрдө аткарат дегени. Мына ошол экинчи бир момундардын сыпаты намазды ошол рүкүндөрү менен, шарттары менен аткарышат дегени, тургузушат дегени. Жана ва мимма разакнахум юнфикун, жана биз рызкы кылып берген нерселерден нафака кылышат дейт. Мындайча айтканда, зекетini беришет, садакасын беришет. Ва мимма разакнахум юнфикун, нафака кылышат. Эми инсан баласы колундагы мал мүлкүнү ошол нерсеге Аллах Таала мени
башчы кылып койгон, халифа кылып койгон деп өзүнү билүүбүз керек. Анткени ошол инсан баласынын колундагы мал мүлк дагы өзү негизинен Аллахка таандык мал мүлк дагы. Ва мимма разакнахум юнфикун, эми бул момундардын сыпаты эң биринчи зекеттен башталат. Зекеттен башталат, ошол мал мүлкү зекет өлчөмүнө жете турган болсо, ошол малынан зекет чыгаруусу ошол инсанга парыз болот. Ошол момун инсандардын сыпаты зекет беришет жана садака беришет. Садака беришет, мал мүлкүнөн кедей кембагалдарга бөлүшөт. Анткени кедей кембагалдардын акысы бар байлардын мал мүлкүндө. Мына алымдар айтат, эгерде мусулмандар тегиз зекет бере турган болсо, эми алыс барбайлы өзүбүздөн эле ушул жашап турган жерибизде, өлкөбүздө эгер бир да бир бай калбай, ушул зекеттин маани максатын түшүнүп, зекет чыгарганда кедейлерге бир да бир кедей калбак эмес. Бир да бир кедей калмак эмес. Инсандар баарысы жакшы жашамак жана уурулукта токтомок. Мына ушул зекет бербегендин натыйжасында кээ бир адамдардын мал мүлкүнө ууручулукка кирет анан адамдар. Мына ошондуктан мунун зекеттин акыр акыбетинин жакшылыктары да көп, жана зекет бербей коюунун акыр акыбетинин жамандыгы дагы көп. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Эми мына ушул момундардын сыпаты дагы бир сыпаты, о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, эми алар сага түшүрүлгөн нерселерге дагы ыйман келтиришет. Жана сага түшүрүлгөнгө, жана сага чейинки түшүрүлгөн нерселерге дагы ыйман келтиришет дейт. Бул дагы бир момундардын сыпаты, акыретке ыйман келтирүү. Эми Аллах Таала мына ушул шариатты түшүрдү. Адам алейхиссаламдан тартып кыяматка чейин бир эле дин барат, ушул ислам дини. Мына ушул ислам дини менен ким жашаса, ошол бир болуп, мына ушул исламда барса мусулман, эгер ким мына ушул исламдан баш тартса капыр. Мына ушул мусулман же капыр. Ва бил ахирати хум юқинун, жана алар акырет, жана ва бил ахирати хум юқинун, жана алар акыретке ишенишет дейт. Акыретке ыйман келтирген инсан менен акыретке ыйман келтирбеген инсандын жашоосунда асман менен жердей айырма бар. Муну тажрыйбада деле, жашообузда деле көрүнөт. Акыретке ыйман келтирген киши баары бир арам нерселерде, күнөө иштерге түшүп калса дагы, ошол нерсени жон тереси менен сезип, ошонун жоопкерчилигини, күнөөсүн моюндап, баары бир күн Аллахтын алдына барам, ушул күнөөмө жооп берсем керек деп тобага шашылат. Баары бир ошол жашоосун шариатка ылайык өткөргөнгө аракет жасайт. Ал эми акыретке ыйман келтирбеген инсандын жашоосу өтө бир төмөн бир абалда, өтө бир тилге алгыс абалда, мына ушул жашоосуну айвандан беттер абалда өткөрөт. Мына ошондуктан акырет тарбиясы инсандын жашоосуна өзгөчө бир таасирин берет, жана өзгөчө бир орунду ээлейт. Жана Аллах Таала мына сыпаттады момундардын сыпатыны, мына кайыпка ыйман келтиришет экен, намазды тургузушат экен, жана аларга рызкы кылып берген нерселерден зекетин, нафакасын беришет экен. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ыйман түшкөн нерселерге ыйман келтиришет экен. Пайгамбарыбызга чейинки пайгамбарларга түшүрүлгөн китептерге дагы, шариатка дагы ыйман келтиришет экен. Жана акыретти ырасташат экен, тасдыкташат экен. Эми мына ушулар дейт, мына ушулар. Улайке аля худам мир раббихим. Раббисинен келген туура жолду дейт. Раббиси тарабынан келген туура жолдун үстүндө дейт мына ушул инсандар. Ва улайке хумул муфлихун. Мына ушул сыпаттар менен сыпатталган адамдар, мына ушулар ийгиликке жетүүчүлөр дейт. Мына Аллах Таала момундардын сыпатыны мына ушул сүрөдө кандай болор экендигин Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн башында момундарды жашоодо айырмалап алуу өтө жеңил экендигин мына баяндап берди. Момун инсанды, мусулман инсанды жашоодо айырмалоо оңой. Ал кайыпка ыйман келтирет, мына көрүнүп эле турат. Жана намазды окуп жүрөт. Жана зекетин берип жүрөт. Жана пайгамбарыбызды пайгамбар экендигине ыйман келтирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө колунан келишинче амал кылат. Акыретке ишенет. Бул инсандарды жашоодо айырмалаш жеңил, билүү өтө кыйын эмес, ачык эле көрүнүп турат. Мына ушулар ийгиликке жетүүчүлөр деп Аллах Таала аларды ийгиликке жетерин кабарын берди. Эми мына ушундай инсандар бар, эми жашоодо дагы аларды билүү кыйын. Эми Аллах Таала аны кийинки аяттарда баяндайт. Алар мунафыктар, эки жүздүүлөр, алар тили менен
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah деп айтқаны менен, иман онда тили менен иманды көрсөткөнү менен алар жүрөгүндө капыр. Ал эми мунафыктардын сыпаты. Аллах Таала мына ушул 5 аят менен эле момундарды баяндап койду. Бирок кийинки 2 бет кала берсе, 2 бет мунафыктар тууралуу айтылат. 2 аят капырлар тууралуу айтылат. Эмне үчүн? Капырларды дагы жашоодо таанып билүү оңой эле. Анткени алар ачык эле айтат. Диним ислам эмес. Мен пайгамбарыңды ээрчибейм дейт. Капырлыгы ачык көрүнүп турат. Куфурлугу жашоодо ачык эле көрүнүп турат. Капырлыгы ачык көрүнөт. Ошондуктан Аллах Таала аларды 2 аят менен эле айтып койду. Ал эми мунафыктарды мына ушул 2 мусулмандар менен капырлардын ортосунда жүргөн, тияка бияка чуркап жүргөндөрдү Аллах Таала мунафык деп атап, аларды бир 2 бет, кийинки 2 бетте алардын сыпаты кандай адамдар экендигини баяндап койду. Эми жер менен асмандын ортосундагы эң жаман махлук мунафык дейилет, 2 жүздүү дейилет. Мунафыктардын сыпаттары көп. Иншалла мына ушул момундардын сыпаты менен бүгүнкү жумада чектелебиз. Момундун сыпаты кандай болорун мына кыскача түрдө мына ушул Бакара сүрөсүнүн 5 аятынан билип алдык. Аллаху алам ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.